Күндеми маалыматтык программасынан толукталган кечки чыгарылыш менен тааныштырып, студияда Кундуз Кенжебаева, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача анонс. Төрт жаштагы баласына зомбулук көрсөтүп жаткан атанын видеосу боюнча териштирүү башталды. Балдар коргоого алынып, тийиштүү экспертизалар дайындалды. Социалдык тармактарда көчөдө эле аялды сабаган эркектин видеосу тарады. Кыргызстанда жубайлар ортосундагы зордук, зомбулук күчөдү. УТРК регион 7 каналдар кызматташат. Телеканал жетекчилери келишим бекитилген документке кол коюшту. Кыргызстанда жакынкы келечекте эл аралык деңгээлдеги мелдештер өткөрүлө баштайт. Бул тууралуу бүгүн УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Президент Садыр Жапаров Вьетнамдын президенти Толамга Яге тайфунунун кесепетинен көптөгөн адамдын курман болгонуна байланыштуу көңүл айтуу телеграммасын жөнөттү. Жапаровдун көңүл айтуусунда Вьетнамда Яге тайфуну апатынан көптөгөн адам каза болду жана жаракат алды деген суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алды. Кыргызстандын элинин жана жеке өзүмдүн атымдан каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына аза кайгысын тең бөлүшүп көңүл айтам. Бул каргашалуу окуянын кесепетинен жапа чеккендердин тезирээк сакайып кетүүсүн каалайм деп айтылат. Вьетнамда Яге тайфунунун кесепетинен 200-гө жакын адам каза болуп, 150-гө жакын адам дайынсыз болуп жатканын, 1000ге жакын адам жаракат алганын эл аралык басылмалар жазууда. Ханойдон айрым райондорунда электр жарык өчүрүлүп, тургундар эвакуацияланды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин делегациясы бүгүн Кытайдан Пекин шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун регионалдык терроризмге каршы төзүмдүү кеңешинин 42-чи отурумуна катышты. Кытайдын төрагалыгы алдында өткөрүлгөн иш-чара ШКУга мүчө мамлекеттердин компетенттүү органдарынан Беларусь, Индия, Иран, Казакстан Республикасынын, Пакистан, Россия, Тажикстан, Өзбекстан, ошондой эле ШКУнун РТТ аткаруу комитетинин делегациялары чогулду. Кезекке ылайык кийинки жылы ШКУнун РТТ кеңешине төрагалык кылуу Кыргызстанга өттү. УКМК саясатчы Азимбек Бекназаров камалганын кабарлады. Маалыматка ылайык, ал кылмыштуу кирешелерди адалдаштырууга шектелүүдө. Атайын кызмат 2010 жылдагы апрель окуяларында банк ячейкаларынан жана өкмөт үйүнөн акча каражаттарды уурдоо жана которуу фактысы боюнча кылмыш иши козголгонун белгиледи. Тергөөнүн жүрүшүндө убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаровдун ири каражаттарды ыйгарууга катыштыгы бар экени аныкталган. Ошондой эле анын Ысык көлдөн курорттук зонасынан Бишкек шаарынан, Чүй жана Жалал-Абад областарынан кыймылсыз мүлктөрдү сатып алып, жалган адамдарга каттатканы кылмыштуу каражаттарды адалдаштырганын айгинелет деп айтылат маалыматта. Шектүү 12 сентябрда кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Мындан тышкары УКМК кылмыштын бардык жагдайларын аныктоого, ошондой эле ага катыштыгы бар бардык адамдардын жоопкерчиликке тартууга багытталган тергөө жана ыкчам издөө иш-чаралар комплексин жүргүзүлүп жатканын кошумчалады. Ошондой эле бүгүн жогорку кеңештеги Альянс фракциясынын депутаты Гүлканым Молдобекованын кеңешчиси деген жаран алдамчылык жана расмий документтерди жасалмалоо фактысы боюнча кармалды. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын жыйынтыгында депутаттын кеңешчиси 2021 жылы жогорку кеңешке жумушка орношуу үчүн кайрылганда жасалма документтерди жана өзү жөнүндө жалган маалыматтарды берип, мыйзамсыз ишке орношуп, эмгек акы жана бонустук төлөмдөрдү алып жүргөндүгү аныкталган. Учурда өлкө бюджетине жалпы зыян такталууда. Мындан тышкары кармалган жаран ордомчулук кылганын, кызмат көрсөткөнүн, ар кандай маселелерди чечкени үчүн өлкөнүн жогорку жетекчилигинин атын жамынып, алдамчылык жолу менен жарандардын ири өлчөмдөгү акча каражатын алып турган. Жогорудагы кылмыштын белгилери боюнча кылмыш иши козголуп, кеңешчи тарабынан жасалган мыйзамсыз иштерди аныктоо боюнча тиешелүү тергөө иш-чаралары жүргүзүлөдү. Чаткалда инвесторлардан $200,000 талап кылууга шек саналгандар кармалды. Ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө УКМКнын Жалал-Абад областындагы кызматкерлери тарабынан шектүү жаран $10,000 өлчөмүндөгү акча каражатын опузалап алуу учурунда колго түштү. Ал ички иштер органдарынын мурдагы тергөөчүсү экени аныкталып, Чаткал районунун экс-акими жана мурдагы журналист менен бирге узак убакыт бою Чаткал районунун аймагындагы тоо-кен иштерине тартылган. Чет элдик инвесторлордон $200,000
опузалап, бул аймактагы инвесторлордун иштөөсүнө тоскоолдуктарды жаратабыз деп коркутуп келишкен. Бул адамдар үстүбүздөгү жылдын июль айында $60 000 алып, калган сумманы опузалап алууну уланта беришкен аныкталган. Мындай факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 208 беренеси менен кылмыш иши козголуп, кармалгандар УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Тергөө иштери жүрүп жатат. Ошто тергөөчүнү комага түшүрө сабагандар кармалды. Бул тууралуу ИИМден билдиришти. Окуя 9 сентябрга караган түнү саат 2:00 Sky Bar түнкү клубунун жанында болгон. Сабалып ооруканага түшкөн Жаран Карасоо Ребинин тергөө кызматынын улук тергөөчүсү, милициянын ага лейтенанты экендиги аныкталган. Окуя боюнча күбө катары 2 милиция кызматкери сурак алынып, факт боюнча кызматтык иликтөө иштери жүрүп жатканы айтылды. Кылмышка шектелип 23 жаштагы 3 жана 21 жаштагы 1 жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. 4 жаштагы баласына зомбулук көрсөтүп жаткан көрүнүштөгү видео боюнча териштирүү башталып, атасы тергөөгө камсыз болду. Бала коргоого алынып, дарыгерлердин көзөмөлүнөн өттү. Эми бул үй бүлөнүн балдары Фостердик үй бүлөгө алынат. Ал арада бул ишке барган жаран видео кайрылуу жасап, элден кечирим сурады. Окуянын чоо жайы кандай болгону кесиптешим Асель Сыдыкова кызыгып көрдү. Кандай эле уйкум келет. Апаңа кошуп урушуң керек. Апаң өчөш күнүгө урам сени. Төр. Белгисиз жарандын өзүнүн жашы жете элек баласына зомбулук аракеттерин жасап жаткан көрүнүштөгү видеосу коомчулукта катуу талкууну жаратууда. Бул видео кечээ 12 сентябрда социалдык тармактарга желдей тарады. Тасмада ата баланы жаман сөз менен сөгүп, түн жарымда эшикке жатасың деп сыртка чыгарган учурду көрүүгө болот. Күнүгө бир мал кутушунда болосуң. Өтө жака. Эшикке чыгып жатасың айтып коеюн. Чык эшикке. Жүзү болам. Ач эшиктин артын. Бул факты ушул эле күнү Алай райондук ички иштер бөлүмүнө катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Жыйынтыгында Алай районунун 1985-жылы туулган жаран экендиги аныкталып, тергөө кызматына жеткирилген. Укук коргоо кызматкерлери видео тасмадагы жаш баланы ошол замат коргоого алышып, дарыгерлерге көрсөтүшүп, денесинде эч кандай жарат байкалган эмес. Учурда тийиштүү экспертизалар дайындалганы маалымдалат. 12 сентябрь күнү WhatsApp группаларда белгисиз атуу жаш балага зомбулук көрсөтүп, аны урушуп эшикке чыгарып аткан видео тасма тараган. Бул факты Алай райондук ички иштер бөлүмүнө каттоого алынып, аны издеп табуу боюнча ыкчам аракеттер көрүлгөн. Текшерүүнүн натыйжасында Алай районунун 1985-жылы туулган атуу экендиги аныкталган. Ошол кишинин аялы Россияда болгондуктан, ортодо пикир келишпестиктен Россияга ошо аялын коркутуп коюу боюнча, коркутуп коюуну ойлоп, ошо видео тасманы тартып жөнөткөн маалым болгон. Учурда бардык тийиштүү кызматтар менен биргеликте иш жүргүзүлүп жатат. Тийиштүү экспертизалар дайындалды. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен мыйзамдуу чечим кабыл алынат. Азыр күбөлөр суралып, ал үй бүлөнүн ошо үй бүлөлүк жагдайы дагы аныкталып, күбөлөр суралып атат. Ал ортодо Тилек Исаков видео кайрылуу жасап, коомчулуктан кечирим сурады. Ал мындай аракеттерге баруусунун себеби жубайы менен пикир келишпестиктер пайда болгондуктан, аны коркутуп коюу максатында өзүнүн баласын урушуп, видео тартып, Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн аялына жөнөткөндүгүн айтат. Анан мен оны кылсам, мага бир баланы айттым, мен укпай калдым да, кайра өчүрүп койду. Ошентип кыйылып бир саат ашык чалдык тегел болбой койду. Кээде занят кылып коет, кээде чорбисокко киргизип коет, короче ар нерсе болуп атты да. Анан кыйла отурдук, ошол ойго келди. Ушунда тартып жөнөтсөк, өчүрбөй биз менен сүйлөшөбү деген ой болду. Ону балам уктаган эмес. Эң эмес уктаганда бир 2,5-2 уктайт. Ол өзүнөн сурасаңар деле айтып берсе керек. Ошентип анан onu тартканбыз. Көңөр ойлоп атсыңар, баланы таң аткыча чейин эшикте коюп койду деп. Мен баягы тартып туруп, баланы эшикти жап деп анан кайра буякты үйдү тартып, кайра бурулдум го, ошол малда эле балам кирген эшиктен. Ол бир сүйлөшүп, бир 2 жолу сүрөткө видеого тартылып, бириси чала болуп чыгып калды го. Ол окшошпой калган. Onu мен жөнөткөн эмесмин, балам жөнөтүп аткан. Мен анча-мынча телефонду чукушуп деле билбейм. Ол жакшы билет.
ошондо болуп тартканбыз да кыргыз элин. Эми силерден кечирим сурайм, бирок бул нерсенин мынчалык болуп кетишин мен ойлогон эмесмин. Onu чындап аялым чыгарып атабы же бөлөк бирөөсү чыгарып атабы ойлам билбедим да. Баласы сагынып бир нече жолу апасына чалган, апасы телефонду алган эмес деген айтышат. Анан ошондо баласы экөө сүйлөшүп ушундай ишке баргандыгын, апасын чакыртуу, алып келүү максатында дейт. Мындай жактарга таркап кетет деп ойлоп турмун дейт. Бирок ошентсе дагы биз балдарды түндө саат 3-тө тиешелүү органдар менен биргеликте барып балдарды алып келип, азыр атасы милициянын ички иштер бөлүмүнүн кармоочу жайында кармалып турат. Ал эми балдар түндө убактылуу тууган уруктарына, тайнелисине берип турган элек. Азыр КДДда маселе неме киргизилди. Азыр балдарды администрациянын алдындагы балдар иштери боюнча комиссияда карап туруп, азыр балдарды фостердик үй бүлөгө алабыз. Буга чейин үй бүлө эмгек социалдык камсыздоо башкармалыгында зордук көргөн, турмуштун оор кырдаалына кабылган үй бүлө катары каттоодо турган эмес. Бул окуядан кийин үй бүлө каттоого алынып, тиешелүү иштер башталды. Атайын комиссия түзүлүп, балдар фостердик үй бүлөгө алынат. Ал эми апасы эмгек келишими ноябрь айында бүтөөрү менен жетип келерин билдирген. Асель Сыдыкова, Регион телеканалы. Социалдык тармактарда көчөдө эле аялды сабаган эркектен видеосу тарады. Анда эркек киши аялын жаман сөздөр менен тилдеп, жерге жаткырып алып, бетке тепкилеп сабаган. Окуянын видеосу кечээ 12 сентябрда жарыяланды. Жалал Абад облустук милициясынын маалыматында учурда тасмадагы жарандарды издөө иштери жүрүп жаткандыгы айтылды. Акыркы учурларда жубайлар ортосундагы зордук, зомбулук байма-бай катталып жатат. Бул көрүнүштөрдөн келип чыгуусу эмнеде? Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Социалдык тармактарда көчөдө аялды сабаган эркектин видеосу тарады. Анда караңгыда эркек киши аялды жерге жаткырып алып, жаман сөздөр менен тилдеп, бетке тепкилеп сабаган. Жалал Абад облустук милициясы окуя Кочкор Ата шаарында болгонун, видеодогу адамдар изделип жатканын билдирди. 2024-жылдын 11 сентябрь күнү кечки саат где-то 8 чамасында Гүлзада Шаршеналиева деген Facebook баракчасына ошол видеону жүктөгөн. Анда көрүүгө болот ошол күйөөсү аялын сабап жатканын. Азыркы күндө Нокен райондук ички иштер бөлүмү тарабынан бул видео каттоого алынып, териштирүү иштери жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө азыр ошол адамдардын өздүгү аныктала элек, дагы да териштирүү иштери уланууда. Видеодо көрсөтүлүп турат, ошол Жалал Абад областынын Нокен районунун Кочкор Ата шаары, Садовое көчө деп көрсөтүлүп турат. Азыр ошол жерде бүт териштирүү иштери жүрүп жатат. Үй бүлө ортосундагы зордук, зомбулук аң сезимдин тардыгынан келип чыгат дешет психологдор. Мындан улам жубайлар ортосунда чыр-чатак чыккан учурда эмоцияны жашырып, адамдар өздөрүнүн үстүнөн иштөө керек экендигин айтышууда. Ошол эмоция ичте топтолгондон, анан ал ошол гормон да эмчи бул өзүн өзү башкара албайт. Бизде чынында эмоционалдык интеллект өтө төмөн. Эмоцияны кантип башкарыш керек, эмоция менен кантип иштеш керек, ал эмнеден келип чыгат, ушул нерселерди биз окубайбыз да. Окуп, изилдеп, өзүбүз менен иштебейбиз. Ошонун айынан эле мындайча айтканда аң сезимдин тардыгынан келип чыгат да көпчүлүк учурда. Анан аялдар, эркек аялга эмне үчүн зомбулук көрсөтөт? Аял киши дагы эркектин энергиясы менен болуп калган учурда. Мисалы, бизде эле аялдар көбүнчө эми айласыдан, турмуштун кыскасы, аялдар дагы күчтүү болгонго аргасыз болуп келип атат да, жоопкерчилик алганга аргасыз болуп кетип атат. Ошон үчүн аялдар күчтүү болуп, эркектер слабый болуп, ошонун негизинен анан эркек аялды көргөндөй эмес, эркекти көргөндөй болуп, анан ушундай серьезный конфликттер болуп кетип атат да. Акыркы учурлары үй бүлө ортосундагы бул сыяктуу окуялар байма-бай катталып жатат. Жубайлар ортосундагы мындай учурларга эки тарап тең күнөөлүү дегендер да бар. Үй бүлөдөгү жаралган көйгөйлөрдү уур тепки менен чечүү мүмкүн эместигин айтып, бул көрүнүштөрдөн алыс болуу керек. Же бир эле эркек күнөөлүү эмес, же аял күнөөлүү эмес депчи. Экөөнүндө тең бар. Шамал болбосо теректин башы кыймылдабайт дегендей, бул сөзсүз эле жанагынтип уруп, ушундай каргашалуу окуяларды пайда кылып атпайбы? Ал нерсе менен эч качан адам баласы муштум менен тарбиялай албайт. Аны урушсогу ошол эле эркек мына акыркы күндөрү биз видеолордон көрүп атабыз, маалыматтардан көрүп атабыз, талкалап, бычактап, башка кылып ошол өзүнүн балдарынын апасы экенин унутуп коюп, ушундай өзүнүн бир жырткычтык мамиле жасап аткандыгы бул өтө өкүнүчтүү мамиле. Албетте ошентип тарбиялай албайт да. Бул жакшынакай кылып
түшүндүрүү иштери менен экөө тең бири бирине түшүнүп, бири бирине мээрим салып, качан гана үй бүлө баягы бири бирине мындай биримдик, ынтымактык, анан баягы бири бирине түшүнгөн жар болгондо гана ошолордун бактылуу үй бүлө боло алат. Эскерте кетсек, Нарын шаарында 31 августта Унарча базарында эркек киши аялына бычак менен кол салган. 1982 жылы туулган Нарын шаарынын тургуну. Базардын аймагындагы кафеде ашпозчу болуп иштеген 1983 жылы туулган аялын бычак сайганы аныкталган. Жабырлануучу Нарын облустук бириккен ооруканасынын хирургия бөлүмүнө жаткырылган. Шектүү кармалып, соттун чечими менен тергөө аяктаганча 30 октябрга чейин камакка алынган. Карашы, бай кишилер каралып басып бараткан. Буга улай эле 3 сентябрда 36 жаштагы жаран ашпозчу болуп иштеген мурдагы жубайынын иштеген жерине барып сабап салган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча 32 жаштагы аял 4 баласынын документтерин берүүдөн баш тартканда күйөөсү кол көтөргөн. Башкармалыктан кошумчалашкандай, жубайлар 4 жыл мурда расмий ажырашкан. Учурда укук коргоо органдары тарабынан сабалган аялга коргоо ордери берилди. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, регион. Бүгін УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Сокулук районунун аймагында курулуп жаткан борбордук стадион жана Заманбап спорт комплексине барды. 15630 чарчы метр аянтты түзгөн аталган жай буга чейин эч бир шарты жок, кароосуз чаң басып турган болсо, эми толук кандуу оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, өлкөдөгү бардык шарты менен курулган Заманбап ири стадиондордун катарына кошулат. Бул тууралуу Кыргыз футбол биримдигинин президенти жолугушуу учурунда билдирди. Бүгүн УКМКнын төрагасы генерал-полковник Камчыбек Ташиев Сокулук айылына курула турчу борбордук стадиондун жана Заманбап спорт комплексинин курулушун баштоого старт берди. Курулуш жүрүүчү жер тилкенин жалпы аянты 15630 чарчы метрди түзөт. Биз стадионду эле жасап койбой, бул жерге чоң бир спорт зал салышыбыз керек. Чоң спорт зал салышыбыз керек. Болгондо дагы стандартный, сонун бир спорт зал салышыбыз керек. Ал спорт залдын ичинде барестерибиз, боксерлорубуз, жанагы кышында футболисттерибиз ошол жерде мындай ойнош керек. Жөн эле стадион салып коюп эле кетип калбастан. Ошондон бул жерге бир чоң жакшынакай стадионду салабыз. Так. Сонун трибуналары менен жакшы бир чоң спорт залды салабыз. Ошогон мамлекеттен эми быйылкы бюджети бөлүнүп бүттү. Мына ачык айтып өтөйүн. Болгону 12 миллион акча бөлүнгөн экен, мындан 4 жыл алдын баягы ковид маалында. Аны дагы 6 миллиону жок болуптур, 6 миллиону кайтарып барыптыр. Так, 76 миллион акча кетет деп атат. Мен азыр мына бул кишилерге бүгүн тапшырманы беремин. 76 эмес, биз анан көбүрөөк акча бөлөбүз бул жерге. Көбүрөөк акча бөлөбүз. Баягы айткандай спорт залды салабыз, сонун кылып туруп, бир аны архитекторлор өздөрү көрсөтүп таап жасашат. Быйылкы жылга акчасын таап беребиз. Мамлекеттик бюджеттен болбосо да акчасын таап беребиз. Азыр башка жактан акчасын таап берип, Кудай кааласа ушу ишти баштайбыз. Бирок эми кышка чейин 2 айлык убакыт калды. 2 айда болгон жумуштарды аткарышат, колунан келишинче. Кышы менен да колдон келген жумуштарды аткара беришет, бирок жазында барып ачышыбыз керек ушул жердичи. Жазында Кудай кааласа ушул март болбосо дагы апрель айларына сонун кылып туруп ушул жерди жаркыратып ачып, элдин колуна тапшырып беришибиз керек. Мына ушул маселенин үстүндө силерге ушу айтып коеюн деп келдим. Ага улай генерал-полковник өлкө боюнча спорттук объектилерди куруу, реконструкциялоо иштери жүрүп жатканын белгилеп, жакынкы келечекте эл аралык деңгээлдеги мелдештер өткөрүлөрүн кошумчалады. Түштүк тараптан карап кеткен болсок, Ош шаарындагы стадион, анын жанында турнир футболдук талаалар толук бүтүп атат азыр. Кудай кааласа ушу октябрда ачабыз аны. Анын жанында Асылбек Момунов атындагы академия бар, ал дагы футболдук союздун негизинде бүтүп атат. Жалал Абадтагы стадион толук бойдон бүттү. Эл аралык деңгээлдеги чоң стадион жакшынакай болуп калды. Кочкор Атадагы стадион бүтүп атат. Мына 28 сентябрда Кудай кааласа барып ачамын аны дагы. Андан кайтып келетсек, мына жанагы Карабалтадагы стадион буюрса ал дагы бүтүп атат. Аны дагы ушу бир айдын тегерегинде ачабыз. Эң сонун болуп бүтүп атат. Бул жак келсек, Бишкектеги Дүнөн Өмүрзаков бүттү. Талант стадиону мына Араш айылында, Аламүдүндө, ал дагы бүтүп атат. Буюрса эң сонун стадион болуп бүтүп атат айылдын арасында. Аны былтыр баштаган элек. Жогору жакта Каракол шаарында
стадионубуз бүтүп атат. Аны дагы быйыл ачабыз, Кудай кааласа. Анан футболдук союздун өзүнүн 3 полиси бүтүп атат, чоң. То есть ушулардын бардыгы жумуштар быйыл мындай комплекс түрдө аткарыла баштады да, бардык жерлерде. Ошондой эле УКМК төрагасы өлкөдө мамлекеттик органдардагы коррупциялык схемаларды аныктоо боюнча иштер уланып жатканын эскертти. Деги эле Кыргызстанда анын алкагында уюшкан кылмыштуулукка толук кандуу бөгөт коюлуп, мыйзамсыз менчиктештирилген социалдык объектилер мамлекеттин балансына кайтарылып жатканын, ошондой эле мурда өлкөдөн мыйзамсыз чыгарылып кеткен жаратылыш байлыктары тыкыр көзөмөлгө алынганын белгиледи. Эң башкы маселе мамлекетте эки чоң нерсени чечиш керек болчу. Бул биринчи, мамлекеттеги чырмалышып калган, уюшуп калган, бүт мамлекеттин денесине сиңип калган, мамлекеттеги ошо адамдай организм деп карай турган болсок, денесине сиңип калган ооруларды жок кылышыбыз керек эле да. Биринчи оору бул мамлекеттеги кылмыштуулук, уюшкан кылмыштуулук. Уюшкан кылмыштуулук мамлекетибиздин бардык жагын чырмап кеткен. Бардыгы отурушчуларды уюшкан кылмыштуулугу жооп, же ошолор кирбеген, же ошолор кабар албаган бир дагы жер калган эмес. Керек болсо ошо укук коргоо органдары дагы, органы безопасности дагы ошолор кирип кетишкен. А жергиликтүү бийлик органдары, мамлекеттик органдардын бардыгы ошо укук коргоо органдарынын айтуусу менен жүрүп калышкан. Өзүңүздөр билесиздер, мындан бир нече жылдар мурда эле, мына 4 жыл мурда эле ошолор кимди депутат кылышты билип калышкан парламентке. Кимди кайсы жумушка коюшту ошолор айтып калышкан. То есть мамлекетти чырмап, бууп, уже мамлекет жыл албай калган. Мына ушундан биз арылтышыбыз керек. Бул өтө оор, чоң жумуш болду. Бирок биз муну аткардык. Мен азыр муну өзүм жеке жоопкерчиликти алып айта аламын. Биз муну аткардык. Бүгүнкү күндө мамлекетибиздин территориясында, аянтында уюшкан кылмыштуулук жок, болбойт дагы. Жолугушуунун алкагында башкы чекис тургундардын суроолоруна жооп берип жатып, учурда Орог айылында курулуп жаткан башкы стадион Кыргызстанда эле эмес, Орто Азиядагы эң чоң стадиондордун бири экенин кошумчалады. Орог айылында 45 000 орундуу жаңы стадион салынды. Бул Орто Азия мамлекеттеринде мындай чоң стадион жок. Эң чоң стадион Ташкентте бар экен, 32 000. Кудай буйрса, эмдиги жылы бүтүп калабыз го деген ой бар. Акчасы толук чечилген, финансысы чечилген. Биздин контролдо. Мен өзүм аны контролдоп турам. Азыр 21 миллион доллар акчаны бөлүп бердим. Биз ары берип көрүп атабыз, котлованын көрүп атабыз ошол. Котлован эмес, уже азыр биринчи трибунасынын жарымы бүтүп калды. Кудай кааласа, эмдиги жылга бүтүп калат аны. То есть мамлекетибиз башкача болуп түзүлө баштады да. Сезилип атат, сезилип атабыз. Өзгөрүш жакшы. Мунун арда жакшы болот. Биздики ишеним артып атат. Иште тынч болсок, баары жакшы болот. Эң негизи ички дүйнөбүз таза болсун. Анан баягы көңүл ток болуш керек, адам ток болуш керек. Адам ач болсо, байлыкка да тойбойт, бийликке да тойбойт. Көңүл ток болсо, жагасы баары жакшы. Рахмат. Ал арада УКМК төрагасына аталган райондо балдар үчүн атайын машыгуу жайлары жок экендиги айтылды. Ал маселеде Камчыбек Ташиев тарабынан жеринен чечилип, тийиштүү жетекчилерге тапшырмалар берилди. Здесь хороший стадион построили, здесь будете заниматься, трудиться, так, и будете чемпионом. Мектептин базасы бар. Айылда спорт комплекс турат, жабык турат. Жалкада ошону бир Разберитесь. Айылдын эмесин алып, спорт комплекс алып, муниципалитет Мам курулуштун белгилөөсүндө аталган стадионда 6 ай аралыгында реконструкция иштерин аяктоо пландалган. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Эми Кыргыз улуттук телеберүү корпорациясы, регион жана 7 канал телеканалдары расмий кызматташат. Бүгүн УТРКнын имаратында аталган телеканалдардын жетекчилеринин жолугушуусу өттү. Анда тараптар калкты ыкчам жана так маалымат менен камсыз кылуунун ар тараптуу багыттарын талкуулашты. Ошондой эле кызматташуу алкагында чогуу чаран жаңы телеберүүлөрдү даярдоо жана кызматтык тажрыйба алмашуулар сүйлөшүлдү. Жолугушуунун жүрүшүндө жетекчилер УТРКнын ишмердүүлүгү, жетишкендиктери жана алдыга койгон пландар менен таанышты.
Мындан ары Кыргыз улуттук телерадио берүү корпорациясы регион жана 7 канал телеканалдары кызматташтыкты баштайт. Аталган каналдардын жетекчилери жана өкүлдөрү бүгүн УТРКнын имаратында расмий жолугушууга чогулуп, кызматташуунун ар тараптуу маселелерин талкуулашты. Сюжеттерди алмашуу, контент алмашуу маселелери мына ушул жактан бир топ бүгүн бир столдо отуруп сиздер менен баарлашууну чечтик. Куш келипсиздер. Эмне дейбиз, бүгүнкү жолугушуудагы ирети менен сүйлөшө беребиз. Тараптардын биргелешкен максаты өлкөдө маалыматтык саясатты уюшкандыкта жүргүзүү жана өлкө аймагындагы медиа мекемелеринин ишмердүүлүгүн колдоо негизинде болмокчу. Ошондой эле калкка маданий, агартуу, заман талабына ылайык ар тараптуу көрсөтүүлөрдү даярдап чагылдыруу, кызматташтык аркылуу маалымат таратуунун эффективдүүлүгүн көтөрүү максаты коюлган. Бул меморандумду түзүү менен же болбосо биргеликте контент даярдоо менен биз Кыргызстандагы ошо маалымат саясатында, маалымат айдыңында бирдиктүү бир саясат жүргүзөлү деген негизги максатыбыз. Анан эми чындыгында УТРКнын мүмкүнчүлүктөрү кеңири. Ар бир региондо, ар бир область, шаарда бөлүмчөлөрү бар, кызматкерлер иштейт. Ошол эле мисалы бир Баткендеги бир жакшы окуяны, же болбосо бир Нарындагы, Таластагы окуяларды биздин мүмкүнчүлүгүбүз, колубуз жетпеген ошо УТРКнын журналисттер аркылуу, УТРКнын техникалык мүмкүнчүлүктөр аркылуу алып биз ошо өзүбүздүн каналдан жарыялап турабыз. Өзү негизи азыркы учурда биздин элибизге дүйнөлүк болуп жаткан жалпы кырдаалды эске алганда биринчи кезекте азыр Кыргызстандын аймагында кандай гана жекелик түрүнө карабастан маалымат кызматын аркалап аткан телевидение болобу, сайттар болобу, радиолор болобу, биринчи кезекте азыркы учурда элибизге туура так маалыматты жеткирүү милдети турат. Азыр мындай ушак айын же бир туура эмес маалыматтарды берүүнүн кооптуу экенин, туура эмес экенин эл журтубуздагы өзү дагы баардыгы билип түшүнүп турат. Ошондуктан эми мен ойлойм, мындан ары ошол элибизди так маалымат менен камсыз кылууда дагы биздин мына мүмкүнчүлүктөрүбүз кеңейди деп ойлойм. Расмий жолугушуудан кийин аталган телеканал жетекчилери атайын келишим бекитилген документке кол коюшту. Тараптар телекөрсөтүү программаларын жайылтуу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү аракетинде. Өнөктөштүктү андан ары чыңдоо үчүн ар кандай идеяларды ишке ашырууну жолго коюшмакчы. Бизден өнөктөш катары дагы мындан ары кызматташуу келишимине кол коюлду. Бул дегендик, бул мисалы үчүн биздин корпорациянын башка телеканалдарга, жеке менчик ушундай бир медиаларга караганда мүмкүнчүлүгүбүз кеңири. Биз ошол өзүбүздөгү мүмкүнчүлүктү башка телеканалдар менен бөлүшүүгө кызыктарбыз. Анткени Кыргызстандын өзүнүн маалыматтык саясаты, улуттук идеология багытында жасалып аткан аракеттердин бардыгы тең биздин калың кыргыз элине жетип турушу керек. Мына ошол калың кыргыз элине жеткире турган негизги контенттер биздин улуттук корпорацияда жасалгандыктан биз ошол жасаган продукциябызды жеке телеканалдар аркылуу, башка медиалар аркылуу дагы элге жеткирүүгө өзүбүз дагы кызыктарбыз. Андан тышкары регион телеканалы менен Кыргыз спорт телеканалы да кызматташтыкты баштады. Мындан ары эки канал спортту маалымат жактан өнүктүрүүдө, калкты спортко кызыктырууда биргелешип ишмердүүлүк жүргүзөт. Кызматташтык үчүн аталган телеканал жетекчилери келишимдер бекитилген документке кол коюшту. Биздин максатыбыз Кыргызстандагы болуп жаткан спорттук иш-чараларды мындан да нары элге мындан да көп жайылтуу. Ошон үчүн деген бул келишимдин мааниси чоң. Эмне үчүн дегенде биздин өзүбүздүн ресурстар бар, Кыргыз спорт ТВ каналынын, регион ТВнын өзүнүн ресурстары бар. Демек, эгерде биз чогуу биримдикте иштеп туруп ошол иш-чараларды көрсөтсөк, ошол маалыматты Өткөн мырза айткандай биздин өзүбүздүн аудитория бар дейт, сиздин өзүңүздүн аудиторияңыз бар дейт. Ошондо биздин баягы биргелешкен аудиториябызга бирдей таратсак, ошондо маалымат балким жакшыраак жетеби дейм да. Көбүрөөк жайылабы и кыргызстандыктарга батыраак жетеби. Ошон үчүн баягы бул келишимдин эң негизги мааниси менин оюмча биздин ресурстарды, биздин мүмкүнчүлүктөрдү биргелештирип, ошол маалыматты кененирээк жайуу деп ойлойм. Мындан ары тараптар кызматташуу аркылуу спортту маалымат тараптан өнүктүрүүгө биргеликте күч жумшашат жана айрыкча футбол оюндарын коомчулукка жеткиликтүү шартта жайылтуу багытында активдүү кызматташууга басым жасалат. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек.
Регион телеканалы кайрымдуулук чыгарылышын улантат. Сузак районунун 47 жаштагы тургуну Барчынай Абдурахманова коомчулуктун жардамына муктаж. 13 жылдан бери бөйрөк оорусу менен жабыркап келет. Дарыгерлер тез арада операция кылдыруу керектигин эскертишкен. Бирок ага көп суммадагы каражат керектелгендиктен коомчулуктун жардамына муктаж. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Суранаган эли журт силерден жардам берип коюңуздарчы. Сузак районунун 47 жаштагы тургуну Барчынай Абдурахманова коомчулуктун жардамына муктаж. Анткени 13 жылдан бери бөйрөк оорусу менен жабыркап келет. Жалгыз бой Абдурахманова көп жылдан бери оору менен алышып, учурда ден соолугу бир топ начарлап кеткен. Сузак районунун Бегат селосунда турам. Мен муктажым ушу бөйрөгүм курап калган себебинен 13 жылдан бери гемодиализ алам өзүм. Эми ошону аз жасатайын десем, бир туугандарым чогулткан акчалары аздык кылып атат. Ушунан эл журттан, кыргыз элинен суранат элем. Жардам берип коюшуна аябай акчага муктаж болуп атам. 13 жылдан бери гемодиализ алып жүргөн менен бирок кыйналып атам. Диализге келгенде деле, после диализде деле давлением түшөт, сүдүргү болом, бир сутка кыйналам. Ошого жардам берип койсо. Дарты бул ХБП С5 терминальная стадия поражения почек. Бул акыркы стадия бөйрөк иштебейт деген да. Анан эми эже жаш операция кылса бир кыйла өзүнүн турмушуна, өзүнүн ден соолугуна деле жакшы болот дейм да. Бөйрөктү алмаштыруу үчүн Турция өлкөсүнөн дарыгерлер менен сүйлөшкөн. Ал жакта операция үчүн 25 000 акш долларындагы каражат керектелет. Учурда Барчынай Абдурахманова туугандары менен биргеликте 10 000 доллар топтоп, калган 15 000 долларды табууга чамасы жетпей турат. Ошол себептүү колунда бар жарандардан жардам сурайт. Туугандарым чогулткан акчасы 10 000 доллар болуп калды. Бир туугандарым ошо ата-энемден ашынып, ата-энем деле өтүп кетти, каза болуп калышты алар. Жок. Эми мага чогулткандары ашынган 10 000 доллар болуп атат. Ошондо 15 000 доллар чогулуп калса жасатып алат эле. Только 15 000 доллар тегери болуп калат деди. Анан донор менен сүйлөшсөк сатып аладыган алар 10 000 доллар деп атат. Азыр 47ден 34 жашымда гемодиализге түшкөн. Балам бар эле, ошо турмушумдан ажыраганда бир уулум бар эле, уулум деле каза болуп калган. Азыр балам деле жок, өзүм жалгызым. Бөйрөктү Кыргызстанда да алмаштырып атат дедиңби, калгандай болуп? Ага кайрылдым, кайрылсам только бир туугандарыкын коебуз, а так чужойдукун койбойбуз дейт. Бизде эмне дегенде закондо жок экен, кирбептер Кыргызстанда, мүмкүн эмес дейт. Ошоңо четке барып ушу сатып алып койдурайын деп атканмын. Ошо Бир туугандарыңыздын текшертип көрдүңүз? Текшертип көргөнбүз. Алар деле бир жерде бир причиначыл оорулар болуп, мага жараксыз болбойт деди. Барчынай Абдурахманованын жакшы болуп кетишине ар бирибиз себепчи болуп калышыбыз мүмкүн. Андыктан жардам берүүнү каалаган болсоңуздар, экрандагы номер аркылуу байланышып, каражат которсоңуздар болот жана арыздабаган каражат менен толук кандуу жашоо улантышына түрткү болосуз. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион. Астанада өтүп жаткан 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында болгон аламан байгеде эл аралык деңгээлдеги бир нече жарыштын баш байгесинин ээси кыргыз күлүгү кара кыз 3-чү орунда келди. 25 чакырымдык аламан байгеге 27 күлүк катышып, маарага 7 ат жеткен. Биринчи, экинчи болуп казак күлүктөрү Айкабак менен Жумуртояк келсе, ал эми 3-чү болуп кыргыз күлүгү кара кыз маарага жеткен. Астанада ат оюндары Казанат ат майданында өттү. Ошондой эле бүгүн жорго салышта Кыргызстандык Чубак Жайлообек уулу Чексон Лок жоргосу менен биринчи орунда келди. Ал эми экинчи болуп Ак Жабын жоргосу менен казак чабандасы Эрбулан Тилеугали уулу келсе, үчүнчүдө кыргызстандык Нурел Иранков маарага жетти. Бүгүн 13 сентябрда Казакстандын Астана шаарында өтүп жаткан 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын салтанаттуу жабылыш аземи көрүүчүлөрсүз өттү. Уюштуруучулар ушул жылдын жаз айларында оюндарга бөлүнгөн бюджет кыскартылгандыгына байланыштуу көчмөндөр оюндарынын жабылыш аземи оюн-зооксуз протокол форматында өтө турганын, жабылыш аземине катышуучулар гана киргизилерин билдирди. Ал эми көрүүнү каалагандар телеканалдардан түз эфирде көрсө болоор айтылган. 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жүрүшүндө
Медалдык эсептер боюнча Кыргызстан 16 алтын, 17 күмүш жана 20 коло, жалпы 53 медаль менен Казакстандан кийин экинчи орунда келе жатат. Ошондой эле 3-чү орунда Өзбекстан жана 4-чү орунда Орусия. Эске салсак, Астанада өтүп жаткан 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында жалпысынан спорттун 21 түрү боюнча 89 өлкөдөн 2500 спортчулар катышты. Регион телеканалынын күндөмү маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Апта соңуна даярдалган жаңылыктар мына ушулар менен соңуна келип жетти. Түз эфирде Кундуз Кенжебаева болдум. Саламатта туруңуздар.